Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Бабам Нусубалиев токталып 1925-жылы 25-мартта Бердиш улуу Нусубалынын үй бүлөсүнө жарык дүйнөгө келген. Улуу ата мекендик согушка 1943-жылдын 26 февралында кан күйүп турган Батыштагы согушка аттанган. 5 аба десант бригадасынын айрыкча тобунда кызмат өтөгөн. 1943-жылдын 24 сентябрында душмандын тылына десантталган. Легендарлуу Гаффактын партизандык бирикмесинде диверсант чалгандаочу кызматын өтөгөн. Жеңиш күнү Австрия-Венгриянын чек арасында тоскон. 1946 жылдын 10 февраль күнү киндик каны тамган кичине мекенине жеңиш менен кайтып келген. Улуу жеңишине 65 жыл жана 70 жылдыгына Москвадагы парадка чакырылып барып келген. Аттанган туган жер үчүн аттанган кутман